Бүгін Бишкек шаардык сотунда мурунку шаар башчысы Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тюлеевдин соту адаттагыдай эле массалык маалымат өкүлдөрүн тасмага тартууга тыюу салуу менен башталды. Эгер мыйзамга баш ийе турган болсок, сот ачык жана акыйкат өтөрү соттор тарабынан бир нече жолу айтылган. Мындан келди ачык өткөн сот маалымат өкүлдөрү тасма түрүндө да кирип тартып чыгууга акысы бар деген түшүнүк эле. Бүгүнкү сот бийлиги эмне үчүн Нариман Тюлеевдин сот ишинин жүрүшүн коомчулукка көрсөтүүдөн баш тартып жатышканы түшүнүксүз. Сот имаратын курчап турган милиция кызматкерлери колдорундагы атайын катталган тизме менен гана маалымат өкүлдөрүн киргизип жатышты. Баарынан кызыгы милициялардын бул тизме качан жана ким тарабынан такталган, кайдан келген деген суроого жооп бере алышпагандыгы болду. Негизи эле Нариман Тюлеевдин тергөө ишинин жүрүшүндө так жана далили менен жооп бере турган жерлери жоопсуз калган учурлар көп. Мисалга алсак, бүгүнкү сот ишинин жүрүшүндө шаар башчылыгынын өкүлү Медер Райымкуловдун айыптоочу тарап болгонуна карабай, Нариман Тюлеевди айыптуу деп тапкан иш кагаздары менен тааныштыгы жоктугун, Тюлеевге коюлган күнөөдөгү мамлекетке материалдык кыянаттык кылган деп аталган сумма боюнча кабары жок экендигин, бул эч кимге тааныш эмес сумма тергөө учурунда эле пайда боло калгандыгын айтып өттү. Адвокаттар тарабынан берилген тактоо иретиндеги суроолордун бирине да жооп бере алган жок. Эскерте кетсек, Нариман Тюлеев шаар башчылык кызматын аркалап турган убакта Кытай өлкөсүнөн алынып келген автобустардан мамлекетке 35 миллион 864 миң сомго кыянатчылык кылган деген айып коюлган. Бул сумманын кайдан чыкканын айыптоочу тарап өзү билбесе, кайсы текшерүүнүн жыйынтыгында бул сумма келип чыкканын эч ким билбесе, Тюлеевдин айыбы эмне деп актоочусу Татьяна Чильникина да таң калды. Ошентип сот бүгүнкү ишин 23 октябрга жылдыруу менен өз ишин аяктады. Адилет Марсбеков, Үмүт Муканбетова, кабарлар KG сайтына.